Gece karındaşlarım, urmаттуу энелер, Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem asmaga miражга көтөрүлүп, кайра жер жүзүнө түшкөндөн кийин аялдар тобуна карап, мен бейишти көрдүм, тозокту көрдүм, тозоктун көпчүлүк катмары аялдар экен дейт. Ал учурда эмне үчүн, кандайынча аял болуп жаралганыбызбы, аял болгонубуз үчүнбү деп мындай сөздөрдү кылган эмес. Албетте кеңешип эң чоңу суроону берген Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга: "Я Расулалла, эмне себептен?" Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эки нерсени айткан экен. Биринчиден, силер каргышты көп айтасыңар. Анан куфрана немат кыласыңар. Каргыш чындыгында бизде дагы кыргыздардын аялдарда кээ бирлөрдө бардын эмес, кээ бирлөрүндө бар. Каргышты өтө көп айтат да. Жада калса жыгылып кетсе дагы өл деп, өлөй деп, болбогон нерселерге жада калса жаны барбы, жаны жокпу, айырмасы жок. Бардыгын каргап сала берет. Каргыш маселесинде кээ бирлөргө эч ким жетпейт. Каргыш боюнча китеп жазылса болот да ал. Каргыш маселесинде эч кимде жок сөздөрдү таап чыгат. Билем каяктан табат. Китепте дагы жоктар да каргыштар. Ошондой күчтүү даражада каргыштар менен каргыштайт. Аны өзүнөн башка эч ким түшүнбөйт. Бирок каргыш көтөрүлөт, бирок эсин таппаса кайра ал өзүнө келет. Каргыш ушундай нерсе. Кээ бирөөлөр баласын дагы каргап салат. Каргаган учурда мурда, мисалы, кээ бир апаларыбызды байкасак, чоң апаларыбызды балекетиңди алайын, садага болоюн деп ушинтип каргайт да. Бир жаман сөз айткан ушундай болчу да. А бүгүнкү жаш келиндер билбейм эмнени айтып атат. Ошондой экен, каргыш маселесинен сактанышыбыз керек экен. Ал эми экинчиден, куфрана немат. Эркек үчүн эң оор сөз, аялдардан келген эркек үчүн эң оор сөз: сага тийип, сизге тийип эмне көрдүм өзү дейт. Арзыбаган сөз качса, кичине уруш чыгып кетсе, мен сенден эмне көрдүм сага тийип дейт да. Жакшылыктын бүт дүйнөсүн кылсаң дагы, мен сенден эчтеке көргөн жокмун деп тура берет. Куфрана немат кылган аялдар. Албетте эркек үчүн бул эң оор, эң жаман сөздөрдүн бири. Сулуу аял не деди? Албетте, урматтуу мекендешим, ага карата, буга карата, бүгүн сулуулугуна карап, красавица экен, башка экен деп ар нерсени айтып туруп үйлөнүшүң мүмкүн. А эгерде иманга карап туруп үйлөнбөсөң, ал башыңа бүткөн болушу мүмкүн. Ошондуктан, урматтуу мекендешим, эт май дебеди, бирок өлбө деди. Ушундай бир хикая окуя бар ушу маселеде. Бир жигит жаңы үйлөнгөнүгө кийин 5-6 ай болгон. Базарга чыгып, продукта кылып, башка кылып, эт базарды бир көрүп коеюн, албасам дагы эт деп туруп бир кирип айланып жүрсө, кайнатасы көрүп калып: улум, эт албагын, май албагын, жеңил немелер дагы, продукталар дагы, кызым тойгон, тажаган бул тамактардан деп айтып туруп кетип калат экен. Утсузду түшүнбөгөн күйөөсү дагы ары басып, бери басып үйгө келип ойлонуп, эмне кандай деди экен деп өтө кыжылат болгон экен. Көрсө аялы кайнатасыныкка барганда, өзүнүн үйүнө барганда, эт коюлса, майлуу тамактар коюлса жебейт экен. Мен күйөөм күндө мындай эттерди алып келе берип, жедире берип, мени иширип берди, семирип кеттим, башка болуп кеттим. Мындай тамактар көңүлүмө тийди, эттүү тамактар деп, баягы үйүнө барганда күйөөсү бир дагы эт алып келбейт болсо. Акчасы жок, башкасы жок, каражат жетпейт, бирок күйөөсүн абирин көтөрүп, авторитетин көтөрүп, башкалардын алдында эл караган жүзүн жер каратып койбоштугу үчүн, башкалардын алдында абирин төгүп койбоштугу үчүн ошондой сөздөрдү айтат экен да. Кайнатасы, кайнетесинин, кайненесинин алдында, башкалардын алдында уят кылып койбойюн деп. Албетте ушундай кыз келиндер дагы бар. Бул, урматтуу мекендешим, ошондой экен, абирди жаба билиш, күйөөсүнүн абирин жаба билиш, күйөөсү кээде ката кемчилик кылып койсо анын айыбын жаба билиш. Албетте бул абир маселесинде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы айтат го: кайсыдыр бир аял өлсө, каза болсо, көз жумса, анын артында калган күйөөсү андан ыраазы болсо, ал бейишке кирет дейт да. Анын үчүн аракет кылыш керек, такшалыш керек, мээнет кылыш керек, күйөөсүнүн кызматын кылыш керек. Агайыны бар экен.